Вакцина, дагы эле тема вакцина боюнча ким алат, ким албайт, ким алса болот, ким албаса болот, эмне үчүн азыр вакцина жүрүп атат, мүмкүн кийин алса болобу деген ушундай көп суроолор болгондуктан дагы бир кичине маалымат берип кетейин дедим. Эң биринчи эле бул азыр вакцина жүргүзүү азыркы учурда эң туура эмес. Эмне үчүн? Эпидемия мезгилинде адам ооруп аткан мезгилде эч качан вакцина сайылбайт. Мына номер биринчи эң туура эмес нерсе бул азыркы мезгилде вакцина сайылуу болбойт, себеби деген эпидемия жүрүп атат. Экинчиден, ошол адам ооруп аткан мезгилде эч бир участковыйга барып, же бир өзүнүн частный врачына барып, ошол азыр мен ооруп жатамын, же азыр мага болобу деген справканы эч ким албай атат. Бул да болсо бул адамдар өзүбүз кызыктар болбой атабыз да. Жана бизде антитела барбы жокпу ошону текшертпей атабыз. Мага ушундай жөнөтүштү, вакцина аласың деп кыйнаган экен. Госучреждениеде иштеген адам вакцина алган, бирок температура чыкканда сураганда ооба ушундай кичине температура болот деп айткан. Анан ал өзү температура чыгат экен деп жата берген. Анан кийин 2 күндөн кийин өпкөсү 50% поражение болду деп айтышты да. Демек бул деген сөз однозначно бул адам ооруп аткан. Бул адамга вирус кирген. Ал адам ооруп, мүмкүн ага киргенде 2 күн болгондур, мүмкүн ага 3 күн болгондур. Ошого карабастан, аны текшербестен, толук кандуу врачтан көзөмөлдөн өтүп, мына бул здоров, мунун дени сак, диагноз дени сак деген кагазды бермейинче буга вакцинаны койгондагы бул адам кайра организм, иммунный система, биздин беш тамырларыбыз ооруп аткан тирүү вакцина менен күрөшүп аткан мезгилде дагы чала өлүк вакцина коронавирустун вирусун берген үчүн адам бир аз кыйналып калган. Демек, азыркы учурда вакцина алганга болбойт. Вакцинаны өзү ооругандан кийин 3 айдан кийин гана сайгыла деп айтып атат да. А вообще өзү адам ооруган, ошол оору болуп аткан мезгилде кийин ошол эпидемия өткөндөн кийин 6 айдан кийин гана сайылыш керек. 6 айдан кийин. Азыр биз деген мына көчөгө чыгыңыз, бардыгы жалып айтат коронавирустун клиникасы. Былтыркыга караганда албетте быйыл бир аз адамдар анчалык көп кыйналбай атат. Эмне үчүн? Биринчиден нерв системасын адамдар кичине болсо дагы паникага алдырбай калды. Былтыр биз паника калтырган үчүн адамдар көп эле өзүнүн коронавирус менен ооруган оорусун күчөтүп алды эле. А быйыл көбүнчө адамдар тынч, нерви тынч, паника калтырган жок, стресске түшкөн жок, корккон жок. Демек, бизге кирген вирус мурунку өнөкөт ооруларды гана козгоп коюп атат да. Тамагым кызарып, ангина болуп атат, мен тамагымды жута албай атам деп келишет да. Тамакты карасаң, эч кандай миндалина чоңойгон эмес. А жөнөкөй бактериальный бактерия чакырып ангина чоңойгондо, ал тамагыбызды тосуп калмак. Мынтип тамак өтпөй калмак, мына кичинекей эле жерден тамак өтпөй калмак. Азыр карасаң, эч кандай миндалина чоңойгон эмес. Кадимкидей эле тамак өтө турган жер, аба өтө турган жер чоң болуп, эч кандай өзгөрүү жок. Бир аз гана кочкул кызыл слизистый деп коет, ошо былжырчел, миндалинанын тушу, миндалинанын арткы көңдөй, дем алуунун жана тамактын жогорку бөлүгү бир аз гана кою кызыл болуп эле цвет өзгөргөн, бирок эч кандай эч нерсе жок. Бирок мен тамагымдан жутуна албай атам го. Эмне үчүн мен дем алып кыйналып атам? Эмне үчүн мен тамак жутсам кыйналып атам? Эмнеге менин тамагымда өзгөрүү болуп атат деп жалап калып атышат. Демек, бул коронавирустун белгиси деп биз ушундай деп чечтик. Себеби деген ангина, катаральный ангина болобу, гнойный ангина болобу, хронический танзилит обострение болобу. Ал мезгилде миндалина чоңоюп кетиш керек болчу. Демек, биз муну да ушул адамга вирус кирип, адамдын организми ушундай өзгөрттү деп чечтик. Андан тышкары көп эле адамдар мен мурун ашказаным ооруч эле, бирок мен азыр негедир ушунчалык катуу ооруп атат, мен мындай ооруну көргөн эмесмин дешет. Бул да болсо биз вывод кылдык. Демек, жогорку бөлүккө, дем алуунун жогорку бөлүгүнө вирус кирди, бирок организм күрөшүп атат дагы. Бирок ошол кирген токсин,
ошол кирген вирустун чыгарган эски шлактары организмдеги өнөкөт ооруну көбүрөөк күчөтүп койду деген чечимге келдик. Дагы ушундай эле нерсе, мисалы бирөө айтат, мен мурун гайморитим бар болчу, бирок мен мынчалык гайморит менен кыйналган эмесмин деп атат. Бирөө айтат, мен мурун грипп болсом, мурдуман кичине суак чыгат. Азыр деген 3 күн тынбай суагып туруп алды. Жана слизистый гнойный деп коет. Слизистый гнойный выделение келип чыгып туруп алды. Бул эмне деген деп атат. Бул да болсо биз чечтик, бул да болсо вирустун организмге кирип, мурунку өнөкөт ооруну өтө күчөттү деген чечимге келдик. Ушул эле сыяктуу дагы башка оорулар. Мен мурун тердечи элем, бирок өтө көп тердедим. Мен мурун алым курчу эле, бирок өтө көп алым куруп атат. Башка эчтеке жок дейт. Бирөөлөр мен жит билбей калдым, болгоно эле жит билбей калдым деп атат. Бирөөлөр мен болгоно эле даам билбей калдым деп атат. Бирок эч жерим ооруган жок деп атат. Көрдүңүздөрбү? Азыркы коронавирус өзүнүн клиникасын ар түрдүү кылып өзгөртүп атат. Демек, азыр эпидемия деп айтып атабызбы? Күнүнө 1300 адам, 1200 адам оорутат деп атабыз. Значит, бул эпидемия кетет. Эпидемия деген сөз абада, дегеле Кыргызстан эмес, жер жүзүндө ошол вирус абада ойноп жүрөт. Демек, ал бизге кирип, бизге жашап биздин организмибизди кыйнап атат. Демек, азыр вакцина сайганга болобу? Болбойт. Антитело чыктыбы, чыкпадыбы? Мүмкүн ал адамдын антителосу өтө көптүр. Лабораторияга текшертирсин, антителосу көп чыккан болсо, анда албай эле койсо болот. Мүмкүн азыр адам ошол адамдын хроникалык өнөкөт оорусу күчөп атат. Демек, алды алганга болбойт. Качан гана адам өзүн өтө жакшы сезип, эч кандай оорубаса, мен мурунку видеолорумда да айттым да, эч кандай ооруну сезбесе, чуркаганда эч кандай кыйналбаса, тамак ичкенде кыйналбаса, дем алуусу кыйналбаса, өнөкөт оорулары оорубаса, мына ошол адамга гана сайсак болот. И то биз 6 айдан кийин, эпидемия бүткөндөн кийин 6 айдан кийин сайышыбыз керек. Азыркы вакцина менин жеке көз карашым боюнча бул биз адамдарга сайып, подопытный кролик болуп атабыз. Андан кийин, ушундан кийин гана 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 10 жылдан, 20 жылдан кийин гана биз мунун результатын билебиз. Ошон үчүн азыр вакцина саярда сөзсүз түрдө, урматтуу мекендештер, участковый врачтан барып справканы алыңыздар, лабораторияга барып антителону текшертиңиздер, ден соолугуңуз чың дегенде гана, ошондой справкадан кийин гана вакцина алыңыздар деп айтмакмын.